Орусияда мигранттарга рейд күчөдү. Өкпүрдө жаңжалга катышкан 25 адам кармалды. Зеленский шайлоого аттанат. Түркмөнстанда четке чыгуу кыйындады. Орусия аймактары чабуулга кабылды. Бул апта жаңылыктары бизге катталыңыз. Орусияда кайрадан мигранттар текшерилип, чоң базарларда рейдтер башталды. Красноярский шаарында орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбаган 20га чукул мигрантка чакыруу кагазы тапшырылганын аймактык полиция билдирди. Алар 200дөн ашуун адамды текшерип, жарымын кармап кеткен. Август айында мындай рейдтер Орусиянын Пермь, Челябинск, Новгород, Санкт-Петербург шаарларында, Свердлов жана Белгород облустарында өткөн. Орусиянын мыйзамдары боюнча орус жарандыгын алган мигранттар 2 аптанын ичинде аскердик каттоого турушу керек. Орус-Украин согушу башталгандан бери Орусия аскерге чакыруу талаптарын катаалдатты. Мисалы, айып пулдардын көлөмүн көбөйтүп, аскерге чакыруу алгандарга өлкөдөн чыгууга тыюу салды. Жапыр текшерүүлөр